Саламатсыздар, урматтуу достор. Менин атым Искандер. Мен KG недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн 28-июнь ЗРБК күрүшүн алып жатат. ЗРБКнын сделкасы 13-июнда өткөн. 15 күн өттү. Буюрса бүгүн күрүшүн алабыз. ЗРБК ойлооңуңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Біріншіден саламатсыздарбы? Сделканы өткөнүнө 15 күн болду. Бүгүн буюрса күрүш алганы келдик. Эмоция жакшы, күрөштөр эле. Урматтуу мекендештер, ЗРБК жөнүндө айта кетсем, Кыргызстандын жараны болот. Официалдын жумушу бар, кредиттин историасы таза. Үйдү Балашка шаарынан алды, 2 бөлмөлүү болду, баасы 6 миллион болду. 45 квадрат айткандай 2 бөлмөлүү. Сделкабыз айткандай 13-июнда өткөн, 28-июнь. 15 күндөн кийин күрүшү берип атат. Потому что саткан тарап срок сураган, потому что ал жакта квартираттар жашаган үчүн 2 жума бергиле, ошондон кийин бошотуп беребиз деп бүгүн буюрса уже келип күрүшүн алып атабыз. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Азыр саткан тарап келгенден кийин үйүнө кирип полный обзор кылабыз, жого көрсөтөбүз. Бул видеону көрүп, комментарий жазып, ЗРБКны куттуктап койсоңуздар болот. И башка ойлоруңузду менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Бул видеого лайк басып, оюңуздар менен бөлүшүңүздөр. Урматтуу мекендештер, буюрса күрүшүн алдык. ЗРБКны айткандай KG недвижимостьтан чын жүрөктөн куттуктаймын. ЗРБК саткан адам менен уже сүйлөшүп, үстүнө дагы 15 миң кошуп, ичинде мебелдерди калтырды. Бул гостиныйда шкафчиги, кухнясы, гарнитуру и диван, и дагы холодильник калды. 15 миңге сүйлөшүп, 15 миң азыр берип, ошо менен бардыгы бүттү. ЗРБК ЭКР менен ДКПны алып, управляющий компанияга барып, переоформление кылып койсо, номердеги ЖКХ боюнча карыздары, свет газдары бардыгы уже ЗРБКнын атына келгенге. ЗРБК кандай ойлооңуз бар, ошо менен бөлүшүп кетсеңиз. Ойлор, биринчиден дагы бир жолу рахмат ушул KG недвижимосттун иштеп аткан ишчилерине, биринчи Самар эжеге, силерге чоң рахмат. Ошол сделка башынан аягына чейин, күрүштөгөнгө чейин Искандер өзү жардам берип, Кудайга шүгүр, ийгиликтүү аяктады, күрүштү алдык. Анан айта турганда самый главный бир эме, мен негизи 4-5 жылдан бери Москвада жүрөм. Семья, бала чакам менен көп ойлонгом, квартира алсам, эмне кылсам деп. Ойлонбош керек, аракет кылыш керек экен, буюрса алдык. Ошол башка бирөөдөн алып берилген, допустим, снимать этип жашаганда ошол квартирага айына 50 миң 60 миң бересиң да. Бул жерде азыр үстүнө кошуп болсо да, өзүңдүн үйүң каалагандай. Биринчиден РССдан проблема жок. Экинчиден балдарды мектепке киргизгенден
ишимет этип жашаган жериңде мен 2 жылдан бери балдарымды мектепке бере албайм, школгачы. Чтобы жашаган жериңде прописка болуш керек депчи. Буюрса сентябрдан барга ийгиликтүү болот деген. Рахмат силерге. Урматтуу мекендештер, сиздерге дагы рахмат. Бул видеону аягына чейин көрдүңүздөргө. Описанияда бардык маалыматтар бар. Келип консультация алып, ушинтип кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат.